Иш сапардын алгачкы бөлүгүндө Каныбек Туманбаев жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана мекеме ишканалардын жетекчилери менен жыйын өткөрүп, шаардын өнүгүүсүнө байланышкан негизги багыттар боюнча маалымат алды. Андан соң түздөн түз эл менен жолугушуу уюштурулуп, шаар тургундары өздөрүн кызыктырган маселелерди ачык айтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Биз Балыкчы шаары АТРдин алкагында 121 000 гектар менен Көкмөйнөк айыл өкмөтү кошулганбыз. Ошол азыр ушул жакшы иштер болуп атканда айыл чарбаны тыштап салбашыбыз керек деген ойдомун. Айыл чарба азыркы учурда калып эле калды. Жолугушуунун жыйынтыгында маанилүү чечимдер кабыл алынып, Балыкчы шаарынын өнүгүүсүнө кошумча 1 миллиард сом бөлүнөрү белгилүү болду. Бул каражат шаардын инфраструктурасын жакшыртууга, социалдык объекттерди оңдоого жана жашоочуларды шаардын көтөрүүгө багытталат. Сиздерге дагы убакыт келди. Мына азыр курулуш башталганда көрөсүздөр. Бат ушул жерде сонун Балыкчыда канча эң бийик этаждуу үйлөр? 5. Значит, сонун болуп, лифттер иштейби? Лифт менен бүт шарттар менен буюрса мына шаардын статусундай үйлөр курулат. Андан эч качан ойлонбоңуздар. Акыйкаттык менен бардыгыңыздарга силер дагы иштебесеңиздер деле, бирок доходный бир частный компанияда иштесеңер, көрсөтүп берсеңиздер, өзгөчө макам менен кылтырып сиздерге мен бердиргизем. Аласыздар. Эч кандай ойлонуп турган нерсе жок. Мындан тышкары шаар ичиндеги транспорт маселесин чечүү максатында ички каттамдарда жүрө турган жаңы автобустар 100 миллион сомго алынары айтылды. Бул болсо элдин күнүмдүк жүрүш турушун жеңилдетүүгө өбөлгө болот. Бул иштер президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде шаардын келечегин түп тамыры менен өзгөрткөн масштабтуу иштердин башталышы. Бүгүнкү күндө билесиздер, парк жок. Жакшылап отуруп парк салалы. Кечинде неберелериңиздерди, балдарды эшитип ушул жерде бар отурат ошол эс алат. Bir park yok. Baldardı es aldıratılan жер жоқ. Анан тура айтып кетти. Детский площадкалар жоқ. Мына ошолорду балдарыбызга ушул шарттарды түзүп берсек, жолдор жасалса. Андан соң Каныбек Туманбаев бир катары салынып жаткан социалдык объекттерге барып, ишти жеринен таанышып чыгып, айрым маселелер боюнча жеринен тапшырмаларды жергиликтүү бийликке тапшырды. Анын бул иш сапары Балыкчы шаары үчүн олуттуу өзгөрүүлөрдүн башаты болуп, жергиликтүү элдин ишенимин арттырмакчы. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Сүкөл жаңылыктары, Балыкчы шаары.